бир балка, бир плоскость, бир 2 жыл оокат менен жасадым. Президенттин бут кийими канча күндүн ичинде даяр болду? 4 күн тынбай иштедим. Эми биз бут кийим иштеп жүргөнгө, мисалы минтип карап 37 кеткен дейм да. Президенттин ар бир баскан видеосун карап чыктым. Президенттин небереси болуп калса ошого белекке берсеңиз болчудай бут кийимке да? Бир элге көргөзөлү, анан айтайын. Анан алып ишти баштаганга акчам жок болуп атты. 350 сом менен баштагам. Ошондо да катуу резонанс болгон. Бир саатта 6-7 заказ кармап алдык. Дубленкага чейин жасадым. Президентке тиккен бут кийимди мага да бир тигип бериңчи атама деди. Ажообуздун бут кийимин көрүүгө мүмкүнчүлүк барбы же Жок, мамлекеттин жүгүн көтөрүп жүрөт да. Анан эки тараптын ортосун кошулуп алып, тагы ортосунан кармап жүрөт да. Саламатсыздарбы, урматтуу Жол Сайым YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Бүгүн биз сиздерге өзгөчө маек тартуулагандырабыз. Эмнеге дегенде, дал ушундай интернет желисинде ажообузга бут кийим белекке берем деген мырза өз колу менен бут кийим даярдаган. Дал ушул видео аябай деген бир миллиондогон көрүүчү топтоп көпчүлүктүн кызыгуусун арттырган эле. Дал ошол бүгүн ажообузга бут кийим даярдалган ишканага келип, Алмаз мырза менен кененирээк маек куруу үчүн келип калган чагыбыз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы кутайбыз, келиңиздер. Сиздин кичи ишканаңызга келип калдык, саякат кылып. Жакшы. Кемиз буну таап коелу. Давай. Эми сиз менен кененирээк таанышкым келип турат. Кайсыл Жакшы. жактан болосуз? Негизи Инстаграмдан эле көрүп калабыз сизди. Рахмат. Кененирээк таанышалы келгиз. Так, мен өзүм Нарын областы Актала районуна караштуу Чолоккайың айылынан болом. Ошол жакта мектеп, школаны ошол жактан бүткөм. Анан кийин биз да шаарга келдик. Шаарга келип, ошондо бир 5-6 айдай немеде иштедим, стройкада. Анан мындай бирок айылда жүргөндө эле ал жактан ушу кол эмгек менен бир нерселер жасап сатып, ушундай бир немесин даамын сезип калгам. Анан бияка келсем негедир окшошподу. Анан ошентип жүрүп анан эң биринчилерден болуп 2012-2013 жылдары шлепансы жасагам. Пальчиковый. Ою чиймелери менен Кыргызстандын өзүбүздүкүн кийсек экен деген ой менен. Анан ошону 350 сом менен баштагам. Ошондо да катуу резонанс болгон. Ал убакта интернет аз эле, бирок Эл оозунда, эл оозунда. Азыр бүгүн президенттин немеси катуу кетти го. Миллиондогон просмотр болупчу. Ошол сыяктуу ошондо дагы жакшы эле деңгээлге келдим. Анан жаш экенбиз, ойду токтото албай, мындан да жакшы болуп кетем деп башка бизнестерге кирип, анан ошентип жүрүп анан кайра келдик ушул бут кийимге келгениме былтыр. Мурда жыл болбой 3 жыл болуп кетти. 3 жылдын жүзү 3 жыл болуп кетти. Анан буга келгенде да жөн келбей, ортодон бир аз банкрот болуп, анан кайра эле башында айткандай 350 сом менен баштадым дедим го. Ошол сыяктуу келип анан эч тыйын жок. Анан мына кызым Айжаркын экөөбүз отуруп анан кызым айттым, кызым баягы эски бут кийимдерден алып чык. Бир элге көргөзөлү. Анан айтайын, мен колуман моундай бут кийим келет. Макул десеңиздер, мен жасап берейин. Бирок менде акча жок болуп атат. Бирок колуман келет, жасап бере алам. Буйрутма менен. Буйрутма менен деп. Анан алып ишти баштаганга акчам жок болуп атат. Анан деп ошентип анан реклама кылып, түз эфир ачып, TikTok жакшы иштечү эмес беле мурдагы жылы. Анан ошол жакшы иштеп. Стримде отуралбы? Стримге отурганда 500 киши кирди. 500-600 аябай катуу кирди. Мен болсо бакылдай бердим, колуман ушул нерсе келет. Кандай дейсиздер? Макул десеңиздер жасап берейин, которуңуздар десем анан бир саатта 6-7 заказ кармап алдык. Анан ошондон кайра башталып кеттик, уланып кеттик. Анан ошондон бери уланып келатып, ошонун артынан анан бир колум көнсө деп жүргөм. Муну деле билинбегени менен, мисалы сизге ушул бут кийимдин жасалышы деп бир таң калчудай эле нерсе негизиненчи. Стандарт чыкчу бут кийимдер деле ушундай эле чыгат. Анан бирок ага өзгөрүш, андан особый өзгөчөрөөк да болуш үчүн бир нерселерин өзүңдүн почеркиң кылышың керек. Ушундай жерлер бар да. Анан ошондой кылыш керек, анан ошон бир биринчи ой бышыш керек да. Анан ойду бышырып жүрүп анан колум келип, өзүмө бир аз ишенич артып калганда, эми жана президентибизге бут кийим деп айтканым себеби бул негизги өзөгү бул болду да. Өзү ажо мындай карапайым
сыяктуу киши го мындай. Жөнөкөй. Жөнөкөй көрүнүшү жолуксак да көрөбүз го Кудай буйрсачы. Анан бирок көрүнүшү, эл менен жолукканы, түз байланышта болгону мындай бир Кыргызстанды өнүктүрөйүн деген киши да. Көрүп деле атабыз иштерин. Ооба. Анан ой келди да, мисалы мен деле айтам да үй бүлөмөчү. Балам мону кылып койбойсуңбу жок дегенде, мен сыртта жүрөм, ушу үй бүлөмдө эле жүрөм да депчи мисалы. Анан ойлойм да, президент деле ушинтип элдерге айтыксы келет болуш керек. Бирок эми анын даражасы чоң болуп, бирдекеси эле талкуулуу берет же мындай боло берет да. Анан ошону урматтуу ажообуз биздин өзүбүздүн уйлардын, койлордун терилери талаада калып атат. Анан ошону иштетип заводдор бар. Бирок ошол заводдордон алып, аны ишкерлер ишке киргизет да, бирөө диван жасайт, бирөө бут кийим жасайт, бирөө кепка жасайт. Ошентип өзүбүздө бар нерселерден президентке жасап көргөзүп, менин да милдетим бар да, бир Кыргызстанды көтөрө тургандай. Жаран катар милдетим бар да. Ушу милдетими көргөзөйүн. Көргөзгөндө дагы Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Ушу кол эмгек менен көргөзөйүн. Бир бут кийим азыр мисалы бир жаштардын деп коелучу, оюна бир производство, бир ишкерлик ачам десе эле, бир миллиондогон доллар, анан бир оборудованиялар дүкүлдөгөн. Анан ошолор болсо эле иш жүрүп кетет дейт да. Көрсө аны менен да иш жүрбөйт экен. Махабат. Аны менен да иш жүрбөйт экен. Көрсө эмгек менен, аракет менен, мисалы президенттин бут кийимин бир балка, бир плоскость, бир 2-3 эле оокат менен жасадым. Өңгөз өзгөчөлүк ошондо. Жана президентке кайрылганда дагы ошондо да кармап айттым да, мына негизи ушул эле оокат менен жасадым. Муну менен иш кылам дегендерге дагы бир мотивация болсун. Ушундай эле илгери ата-энебиз ошентип эле оокат кылган да. Бир шибеге, темене менен эле кийимге чейин сизге деле мага деле тигип берип эле, баарыбыз эле ошентип чуркап кийип жүрчүбүз. Анан жоктон бар кылсак болот. Бар кылганда дагы өзүбүздүн өндүрүлгөн товарлардан өндүрөйүн деп ошол ишти кылдым. Болбосо бүгүнкү күндө баары эле алып сатуу боюнча кетип калбадыбы? Анан ушул тапта сурагым келип турат, негизинен жогоруда өзүңүз дагы сөз баштап калбадыңызбы дал ушул президентибиздин бут кийими боюнча. Негизи президентке жетти ал видеоңуз. Президент кандай кабыл алды, жооп келдиби? Президентке жетти го деп элетам. Анткени эми көп просмотр алып кетти. Элдин баары көрдү. Аны бир жакта байкоочулар деле жеткириш керек да. Маяк моундай талкууга кетип калды. Эмне кылабыз бул жагын? Деди го дейм. Деди го деп үмүттөнүп атам. Анткени баягы ошондон улам. Анан жолуктурабыз дегендер дагы чыгып атат. Анан бирок ал жактан прямо эле күтөйүнчү деп турам. Президент өзү эле байланышка чыксынчы деппи? Президент чыкпайт коп. Жардамчылар чыгат да. Жардамчылар чыгат да. Байке ушинтип аракет кылган экенсиз. Көрдүк. Элдин баары көрүп атыптыр. Анан десе анан ошондой болсо жакшы болот эле дейм да. Бара калайынбы дейм да. Ошо президенттин бут кийими канча күндүн ичинде даяр болду? Жалпы 4 күн кетти. 4 күн тынбай иштедим. 4 күн тынбай иштедим. Ал чын эле аябай кол эмгек. Анткени мисалы мурунку жасаган бут кийимдер менен болчу. Мунунда таманы кайыш, мунунда эч жеринде жип жок, бүт баары кожа. Анан президенттики мисалы могу жери кошулуп атпайбы бул бут кийимден? Башка бут кийимдердин буларынан кошулат, Аныкы ушул жеринде да кошмосу жок. Сельни. Мындайынан сельни чыккан. Анткени кожаны моундай кергем да, мындай кылып туруп кергем. Үстүнө коюп. Кошулмасы жок болсун деп. Кошулмасы жок болсун, президентибиздики атайын особый болсун. Анан десем, интернеттен Москвадан кыргыз мастер балдар көрүп калыптыр. Алар да ушу кымбат бут кийимдер жасап иштешет экен. Анан таң калып өзүнүн отзывын чыгарыптыр. 20 жылдык стажыбыз бар бизде, бирок биз андайды кыла албайбыз пока. Депчи. Анан мунун аябай көп мына монун ар бир немесин кожадан жасап чыгасың, такасың бирден. Бирден жасап, чаптап, кайра келтирип, кайра чаптап. Анан мисалы могул
таш тетилип эле калган да мындай эле станокчу. А муну жакшы кылыш үчүн аябай жалтыраш үчүн тиги наждактап чыгасың. А наждактаганда мисалы темирди бат эле жалтыратып койсоң болот, жыгачты даже оюп ийсең болот наждактап атыпчы. А бул кожаны наждакташ аябай кыйын. Эң кыйын наждакташ кожанчы. Анан ошолордун аябай көп эмгек кетти. Монтип таманы кожа болду. Ушул сыяктуучу. Ушул топто сурамын келип турат да, негизинен жада калса биз үйдөгү ата энебиздин дагы мен бут өлчөмүн билбейт экенмин. Азыркы тапта келип бут кийимдерди карап көрүп анан ойлонуп атам да. Анан ажуунун бут өлчөмүн Ушул элдин баарына кызык болуп турат. Махабат ушул элдин баарына кызык болуп турат. Анткени себеби эми биз бут кийим иштеп жүргөнгө, мисалы минтип карап 37 кеткенсиз дейм да. О. Ушундай да. Бул жигит 39 кет деп ойлойм, 38, 39 кет деп ойлойм. Мисалы ушундай кетет да, анан президенттин ар бир баскан видеосун карап чыктым. Шагайт этип басып баратканчы. Анан неме бой өлчөмү жок дегенде 1.70-1.80 ал киши. Аларын карадым дагы. Эсептеп чыктыңыз. Эсептеп чыгып бир 41,5 го деп атам. Деп жазап атам. Жазап бүттүм да. Анан көрөбүз го. Кудай буйрса. Кудай буйрса. Бирок точно 42 эмес, 41 эмес да. Ошо алмазный точный класс болот да, ал жактанчы кудай буйрсачы. Кудай буйрса. Анан азыркы тапта мен көптөгөн бут кийимдердин түрүн көрүп жатам. Мисалы, мунун бул бут кийимди карасак, бул спорттук бут кийим болсо керек. Жаңылышпасам, спортивный подошва чапталган. Муну пантера деп коебуз атын. Черный пантера деп, булар эң талапка эң жакшы келгендер ушулар. Анан баасында 5000 сомдон коюп койгонбуз. Анан элге дагы кол жетимдүү жакшы да. Болбосо азыр 5000 сомдон жөн эле тряпичный лининг деген эле материалдар ботустар да. Анан биз ушуну койгонбуз. Негизинен махабат кожадан өтө көп нерселер жасаса болот. Өтө көп. Азыркы тапта сиз эмнелерди жазып атасыз, айтыңызчы, бут кийимден башка? Мен көп нерселер жазадым. Нерсени көрүп атам мен. Көп нерсе жазадым. Айтыңыз, кеңиз. Кандай десем, дубленкага чейин жазадым. Буйрутма боюнча. Буйрутма менен. Анан Кудай таалам неме ушул жактан жөндөн бериптир. А мен мисалы сизге тиге турган болсом, келип эле бир материалды жонубузга коюп эле, махабат мындай кылалы, тигиндей кылалы деп эле чыгарып берем. Бат-бат эле кетет да ишимчи. Ошон үчүн көп нерселер жазам. Бирок махабат көп нерсени билем деп да жаза бербеш керек экен. Анткени убакыт өтүп кетет экен. Убакыттан уттуруп кеткенсиң, кызык көрүп, мындай айтканда акчага иштеп кеткенсиң да. Анан акча да керек экен да. Ошон үчүн жашоо ушул болуп, анан ошон үчүн махабат азыркы күндө Кудай буйрса Бүркүт деген моделибиз чыккан. Бүркүт деп азыр элдин баары жакшы кийип атат, могу модель. Мунун дагы бүт баары кожа. Моулары кожа. Кожадан, ручная работа. Бирок булардын машинка менен да тигилген. Машинка менен кошулган булары. Бирок бул дагы селине чыккан көрүнүзбү? Бул жактары. Бирок бул жеринде кошмок бар. Ажообуздукун ушул жеринде кошмок жок. Эң өзгөчө бут кийим да. Өзгөчөлүк ошондо. Өзгөчөлүк ошондо. Анан муну баягы бизде азыр ишкер балдар көбөйдү. Анан бир встречаларга же бир башка өлкөгө барса, мен өзүмдүн Кыргызстандын бут кийими бар деп бир сыймыктануу менен, ал кишилер дагы жон кишилер эмес, көрүп эле көзү түшөт. Немеси дагы кожа экен, бул жагы бүт кожа экен деп. Ошондой бир өзүбүздүн эме кылалы деп. Анан мен көрөрмандарга бир өзгөчө бут кийимди көрсөткүм келип атат. Бул бут кийимди көрүп бир өзгөчө жүрөгүң эзилет экен. Аябай башкача. Быйтып көзгө жакшы көрүнөт экен. Быйтып кичинекей балдардыкы да жакшы көрүнөт. Кичинекей балдарга да буйрутма беришеби? Жок. Мен муну өзүм эле бир колодка сатып алып, анан жасагым келип жасап коюп койгом. Бирок сурай беришет. Анан жанагы жасагым келген убакта жасап койгон нерсе ушул да. Ушундайлар нерселер да. Анан муну жөн эле коюп койгом. Бир деле жасапчы. Бул деле негизи сурап калса. Мисалы, ишкерлик кылам десе, жок, немеси келип калса, размери, ишкерлик кылам десечи, мисалы, көп эле бала бизнес иштеп жүрбөйбү? Ушу детский чыгарыш керек. Детский бут кийим жок. Кыргызстанда обувь чыгарган деле махабат аз эле санда. Аябай аз санда. Бул жакта неме аябай көп.
Бул ойлоп атам диги президентке мурунураак жолукканыңызда же болбосо көчө жолукканыңызда, балким биринчи июнь балдар күнү болуп атабы. Президенттин небереси болуп калса ошого белекке берсеңиз болчудай бут кийимке да. болот болбогондо болот. Анан келиңиз дагы ушундай курлар турат. Мисалы курлар дагы махабат двухсторонний деп чыгарганбыз. Бул дагы 2 кабат. 2 кабаты тең Кыргызстандын кожасы. Бул жагынан летний вариант кылып, бир ачыгыраак бут кийиммен тагынып берсе болот. Анан эле мунун мойнун минтип толгоп койсо, бул жагынан бул свет болуп калат. Мойнун бияка толгосо, кара свет болуп калат. Ушундай двухсторонний кылып ушундай чыгарганбыз. Мисалы, могуну көргөзөйүн махабат. Келиңиз. Могул сумка. Келиңиз бияка отуруңуз. Мисалы махабат могул сумка интернеттен көрүп жасагам да. Анан бул дорожный сумка деп туруп, мунун ичине көп нерселер салып коюп турубуз, алып чыгайын азыр. Келиңиз. Так, могуну салып коюп турубуз ичине. Калпактар, могундай белдемчилер, могундай тумактар да чыккан. Муну да мен жасагам. Белдемчи, тумак. Могул мисалы махабат. Интернеттеги сумка. Муну мындай кылып ачасыз. Мындай кылып туруп, вешилка бул жагы. Костюм шымды ичине саласыз дагы, бул вешилкасына илеси. Көрдүңүзбү? Мунун ичинде кармандар бар. Дорожный сумкада бизнесмендер үчүн. Биягында карман бар, биягында карман бар. Бул жагына китебин салат, телефонун салат, да керектүү окат. Бул жака полотенцасын салат, сүлгүсүн мисалы. Ушундай сыяктуу кылып туруп, ушуну чыгарсак болот. Биз эми бут кийим менен бошобой атпайбызбы? Анан мындан да заказдар болот. Мындан бир-экини саттык. Могул жагы бут кийим салганга. Көрсөз бияка бут кийим салып койдум. Бул жагы мына сумка. Карман. Интернеттеги. Интернетте чыгып аткан азыр эң жакшысы неме болуп калбады, мисалы, Pinterest'ти биз деле көрөбүз, американец деле көрөт. Ошондой болуп калбады. Анан жазай берсек, өтө көп жакшы нерселер бар да. Буга негизи сурат алып кандай болду? Алгандар Жакшы. болдубу? 15 миңден. 15 миңден жөн эле алып атышат. Бирок мен өзүм жетише албай атам. Мунуга бир күн кармап, дегени бут кийимди бир күн кармапчы. Ошондон жетише албай атам. Анан муну чогултканда дагы мындай кылып туруп чогултуп койдум. 4 тарабынынчы. Анан ошондон кийин дагы мунун ичине жана костюмду салгандан кийин махабат. Аны салгандан да ичи моундай кенен болот, андан дагы. Анан мунун дайыр особойлугу, бул селни чыккан. Моундайынан көрдүңүзбү? Тигиш жок. Биягына чейин селни чоң эле бир тери кеткен да. Мындан айлантыпчы. Заказ болгондо да биз размер менен заказ алабыз. Размер менен заказ алабыз. Анан азыр президентибиздикин жасагандан кийин жакшы кийинген адамдар көп экен, махабат. Көп экен. Президентибиздикинен заказ беребиз. Канча анан жана Россияда мастерлер баасын чыгарды. Алар айтышты, сен жумушуң бир президентине 250 миң сомдук туфли болот. Хажонон бут кийим, депчи. Анан мындай болгондо деди да. Анан хорошо дедим, бирок ошону уккандан кийин деле заказ беребиз дегендер бар экен. Демек, адам баласы өзүн сүйсө гана акчанын көзүн карабайт. Карабайт экен. Мына кече бир карындаш чалды. Президентке тиккен бут кийимди мага да бирди тигип бериңчи атама деди. Анан айттым, эми азыр ажообуздукун тапшыралы, анан андан баштайлы калган. Тыйыны канча болуп калат деди. Тыйыным долларлар менен болуп калат го десем, болду байке деди. Болду, буйрутма берем деди. Болду деди. Москвадан да бир бала чалды. Байке акчасынан ойлонбоңуз деди. Акчасынан ойлонбоңуз байке. Бирок особый болсун деди меники да. Меникинде болбосун деди. Азыр эми анткени мындай личный брендке иштеп калышпады ар ким. Ооба. Меники необычный. Эч кимге окшогуңуз келбейт. Эч кимге окшогуңуз келбей. Бул замандын талабы, муну жаман көрбөш керек. Бул жерден акча иштеш керек наоборот. Сиздики бөлөкчө болот деп.
Жерден акча істеш керек. Сурагым келип турат да, мен бул жакта көбүнчө Эркектердики. мырзалардын бут кийимин көрүп турам да. Айымдарга да тигесизби? Айымдарга моундай басмашка тиккем. Заказга кетип атат. Муну макабат карап отуруп туруп, iPhone деп койгонбуз. Бул жер iPhone'га окшоштурупчу. iPhone деп койгонбуз. 3 камерасы бар. 3 камерасы бар. Анан передний, задний бүт тартат. Анан ушуну чыгардык. Бул дагы буюрса жакшы, сыроталап аябай жакшы. Булар Москвага кетип атат азыр. Анан көп негизи айымдарга тикким келбейт. Себеп? Кечирип коңуздар. Себеп айымдардын оюн түшүнүш кыйын. Жакпай калат. Жакпайт. Капризная. Аябай. Анткени могу жерин 1 сантиметр жазсаң, 1,5 болсо болмок экен дей берет. 5 болсо болмок экен дейт. 5 жазап койсоң, жалпак болсо болмок экен дейт. Көп вариант айтышат. Кулакмет тынч эле мырзаларга тиге берейинчи дейсиз. Мырзалар кулакмет тынч келет дагы, "О, байке, рахмат" деп сону кетип калат, болду. Анан ошондуктан бирок сөзсүз түрдө эми чыгарабыз. Турат да, негизинен эле бул кымбат десек болот эми. Жакшы, норма. Кийингиси келген адамдар үчүн дейчи. Анан Кымбат ошолорго деле. буга чейин эң мен жогорку өз эмгегимде мен эң жогорку баага саттым дегениңиз канча сомго саттыңыз? Өз эмгегиңизде. Так. $200-300 эле болчу. $200. Бирок ошол эмгектер барып анан ошо президентке бут кийим тиккенге алып барды да. Канча тажрыйба жанагы кишилер деле 20 жылдык опытыбыз бар, алмас деди. Анын видеосунда жүктөп койдум. Бирок бизден эмгиче колдон келбейт деди. Ал рисковать этиш керек, 3-4 күн бир бут кийимди кучактап алып отуруш керек. Ушундай жерлер бар да. Бирок 3-4 күнгө деле ал мындай караган кишилерге көптөй сезилет да, көп акчадайчы. Анда күн 50 миңден айланат турбай дегендей да. Ошондой болуп кетет да. Ажообуздун бут кийимин көрүүгө мүмкүнчүлүк барбы же Жок. өзүнө көрсөтөсүз? Негизи көргөзсөм болмок, анткени көп киши аябай күттү. Мына бүтөм дегенде анан мен дагы бир көргөзөйүн дедим, айткандан кийин. Бирок кайра мындай бир кызыгы кетип калчудай сезилди. Анткени алчу киши көрө электе, башка бирөөнүн көргөнү кызыгы кетип калчудай сезилди. Демек, ажообуздун белегин өзү эле ачсын. Өзү эле ачат. Куржунга салып койдум. Куржунун көргөзүп койсом болот. Келсем куржунун көрөчү. Куржунун көрө эле. Ажообузга деп анан мындай философиясы бар да, мындай айткандачы. Эми баягы мамлекеттин жүгүн көтөрүп жүрөт да. Ооба. Ажообузчу. Чынын айтканда, мындай элестетип образын айтканда мамлекеттин жүгү, мамлекет түндүк түштүктөн турат. Эки тараптан. Анан эки тараптын ортосун кошулуп алып, тагы ортосунан кармап жүрөт да. Анан ошого деп туруп, баягы чүпөрөк чапыракка салбай, бул дагы натуральный замшы. Натуральный замш. Анан түндөп моунун баарын колго тигип чыктык. Биротон өзгөчө болсун депчи. Анан Ушундай өзгөчө экен. ушуга салып койдук бут кийимди. Анан мунун сыртынан кайра кожаный чемодан жасадык. Бияқта туруп мен аябай шок болдум го көрөрмандар. Буюрса, чакырып калса, элестетип атам, кожаный чемоданды көтөрүп алып, президенттик өстө басып бараткан. Болсо, мисалы бул жасалышы үчүн моундай тамандар чапталат буларга. Булардын баарын колго жасайбыз, колго кесебиз, моунтип таштетебиз, микропора деп коет. Бияктарын моунтип килей соргондой кылып жасайбыз. Анан така жасайбыз. Така жасагандан кийин анан бул үстү чапталат, асты чапталат. Анан бир аздан окшош баштайт бут кийимгечи. Анан ушинтип барып анан могу чекелер тартылып, майланып, сүттөлүп туруп анан пакетке салынганда өзү чыккандай болуп калат да. Болбосо булар дагы кол эмгектер, өзүбүздүн уйдун терилери, стелкасы дагы кожа, үстү дагы кожа. Могу мисалы женский жанагы немелер, айфондор. Айфондор булар да. Булар да ушундай болуп жасалат. Кол эмгектер менен. Жогорудан бери сиз менен сүйлөшүп жатпайбы, анан бут кийимдериңизге бир өзгөчө ат койгон экенсиз да. Бүркүт деп, дал ушундай айфон деп. Пантера. Пантера деп. Мунун баары ким коюп атат, сизби? Ооба. Айфон дегенде ошол айфон менен тартып атып. Чынында сумкасы бар болчумунчу комплекти. Анан сумкасын айфонду салсак жакшы жарашып калды. Анан айфон деп коелду, анан идея келип калды.
Анткени iPhone элдин баары да кызыгат. Мындай да товар сатканда товар эмоция бериш керек да биринчи. Биринчи эмоция бериш керек. Муну кожа экенинен да мурун iPhone экени баалуулуураак да азыр элдерге. Кандай дейсиз? iPhone деген имя баалуу да. Ошон үчүн iPhone деп туруп немесин койдук да. Өзгөчө түсү дагы өзгөчө экен десек болот. Азыркы тапта мисалы iPhone 17-лер катуу бир трендте болуп атпайбы? Дал ошонун түсүндө. Чын ошону айтып аткан турбайсыңарбы? Анда iPhone 17 мындан кийин. Pro Max. Все, Pro Max. Мен аларын билбей калыптырмын. iPhone Pro Max. iPhone 17 Pro Max. Туптура. Үлгүсүндөгү дал ушундай. iPhone элемес, iPhone Pro Max 17. Сонун сөз кошпойдуңуз. Чоң рахмат Алмаз мырза. Ыраазычылык билдиребиз. Бизге бир сонун болгон маекти куруп бердиңиз дейбиз. Рахмат сиздердин жалпы каралыңыздарга, жалпы иштешкениңиздерге, анын ичинен сизге баарыңыздарга ийгилик. Ушинтип кабар алып, элге да бир немеси болсун, сизге да бир сиздердин сурап келип койгон мага да чоң дем. Жигиттер, рахмат. Демек иштеш керек экен деп калдыңыз мындан дагы. Эл сураса жоопкерчилик болот экен да, махабат. Ошонун баары жоопкерчиликке айланат экен. Анан дагы жоопкерчилик алынды, Кудай буйрса, жакшы сөз баштап кеттиңиз буйрса, жолугуп келгенден да бир интервью кылалы деп. Андан да кылалы Кудай буйрса. Иштешип турабыз, жалпы элге маалымат берип турабыз. Баарыңыздарга терең урмат. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жылыс Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Эгерде бул маек жага турган болсо, сөзсүз түрдө комментарий жазып, лайк басып, жана Жылыс Тайм YouTube каналына подписка таштоону унутпаңыздар. Сиздер менен болгон мен Махабат Жаню кызы. Саламатта калыңыздар.